аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсыздар, урматтуу жамааттык медианын көрөрмандары жана угармандары. Сиз эл собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Муратбекова алып баруудамын. Бүгүн биз ата-энелерди, мугалимдерди жана балдар менен иштеген адистерди кызыктырган абдан маанилүү теманы талкуулайлы деп турабыз. Ал окуу жана ойноо балдарга мотивация берүүнүн жолдору тууралуу болмокчу. Кантип баланы окууга кызыктыра алабыз? Оюн бул жөн гана көңүл ачуу же өнүгүүнүн башатыбы? Ошондой эле балдарды билим алууга кызыктырган кандай ыкмалар менен ишке ашат? Оюн баланын эмоционалдык жана интеллектуалдык өнүгүшүнө кандай таасир берет жана буга ата-энелердин жана мугалимдердин ролу кандай болору тууралуу ушул жана башка суроолорго жооп издемекчибиз. Студиянын мейманы педагог, балдар психологу Айгүл Абдулажанова. Кутман күнүңүз менен студияга кош келиңиз. Алгач негизи бала оюн аркылуу өнүгөт деп көп эле угуп жүргөнүбүз менен бул кандайча ишке ашарын, анын маанилүүлүгүн көп түшүнбөгөндөй болот. Анан кандайча оюн баланын өнүгүшүнө жардам берет экенин айтып берсеңиз алгач. Баланын өнүгүүсүнө оюн бул абдан чоң ролду ойнойт десем болот. Анткени бала төрөлгөндөн баштап эле бала оюн аркылуу ошо өзүнүн эмоциясын чыгарганды, өзүнүн кабыл алуусун, деги эле дүйнө таанымдын баарын ошол оюн аркылуу алат да. Мисалы, кичинекей эле жаш баланы, кичинекей жаңы төрөлгөн балким бөбөктү ала турган болсок, 4 айлык бала уже жана топтун ары бери кыймылдоосу менен өзүнүн концентрациясын өстүрө алат. Же болбосо ошол кайсы учурда караш керек, ошонун баарын өстүрө алат да. Деги эле оюн баланын өнүгүүсүндө абдан чоң ролду ойнойт. Биз ата-энелер буга абдан көңүл буруш керек болот. Ошол кайсыл оюндар экенин айтып берсеңиз болот да. Мисалы, оюндун баардык эле түрү ушундай пайдалуулуу же бул үчүн атайын оюнчуктар керекпи? Азыр акылдуу оюнчуктар деген дагы өтө мындай популярдуу болуп турат. Кандай уюштуруш керек аны? Ооба, акылдуу оюнчуктар деле азыр абдан популярдуу болуп атат, сиз айткандай. Бирок көбүнчө бала эшикте ойногону жакшыраак. Албетте кичирээк болгондо ата-эненин көзөмөлү менен ошол эшикте ойногондо ал физикалык кыймылдайт бир эле учурда. Ошол эле учурда бала башка балдар менен баарлашып, оюн аркылуу башка балдар менен өзүнүн оюн айтканды үйрөнүп, деги эле ошол ойноп атканда лидер болгонду үйрөнөт. Мисалы, биз өзүбүз эле бала кезде ойноп жүргөн жашынмак же бекин бечек деп коебу, ошол оюндар, же болбосо бири-бирин кубалап ойногон оюндар болобу, же биз мынтип мактеп ойноп элекко, ошол оюндар. Булар баланын физикалык жактан өсүүсүнө дагы жардам берет. Ошол эле учурда командада өзүн, жамаатта кандай өзүн алып жүрүүгө дагы ушул оюндар жардам берет да. Эң алгач көбүрөөк мынтип отуруп ойногонго караганда кыймылдуу оюндарга көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болмок. Таза абада, башка балдар менен аралашып, бул жакта өзгөчө жанакы 2-3 жаштагы курактагы балдарды апалары жок балким баламды уруп коет, же болбосо жок кошулбай эле турсун дегени туура эмес да. Анткени бала өзүнүн жаш курагындагы балдар менен ойноо аркылуу анын сүйлөгөнүмү дагы, мисалы, сөз байлыгы дагы көбөйөт. Башка бирөө менен коммуникация жасаганды дагы, баарлашууну дагы үйрөнөт. Биз балким мындай алыстан карап туруп көзөмөлдөгөнүбүз менен баланы ойногонго чыгарганда эркен коюп коюшубуз керек да. Ооба, ошол эле учурда мынтип кир болот, балким эшик лай болсо лай болот, бирок аны жууп тазалап коюш бизге оңой эле. Ошол эле учурда анын эмоциясын тосуп койбошубуз керек да. Ой, булду чуркаба, баспа, суну кечпе деп тыюулар менен бирге ал баладан көп нерсени өзүбүз алып коюп атабыз. Демек, табигый түрдө таза абада физикалык жактан да активдүү кыймылда болуш маанилүү. Оюндарга келсек, ошол бул жаш куракка жараша өзгөрүп туруш керекпи? Мисалы, жана 4 айдагы балага топтун жөн эле кыймылдаганын айтып жатпайсызбы? Бул мындай жаш курак менен кантип өнүгүп отуруш керек?
сонун суроо болду. Жаш куракка абдан маанилүү оюнду туура тандоо. Оюнду, оюнчукту дагы туура тандоо жаш куракка жараша тандашыбыз керек. Мисалы, жаңы эле бала жаңы төрөлүп ошол ымыркай кезде 2-3 айлык балким болгондо атайын шылдырак оюнчуктар, бирок шылдырак болгондо дагы үнү аябай катуу чыкпаш керек, мындай жеңил, жумшак, анан колго дагы мындай жагымдуу болуш керек да. Ошондой туура тандашыбыз керек. Анан топ оюну сөзсүз түрдө топ оюнчугу сөзсүз түрдө ар бир баланын үйүндө болуш керек. Топ бул жана кыймыл аракет, бала көзүн ары бери кыймылдатат, өзү жаткан болсо дагы. Бирок 4 айлык, 5 айлык балдарга топ оюну мындай ар кандай түстө болгону жакшыраак да. Ар кандай түстө болгондо бала жана түстөрдү ажыратканды үйрөнөт. Ал эми андан кийин 1-2 жашка чыкканда бала өзгөчө дүйнөнү таанып баштайт. Ал дүйнөнү кантип тааныйт? Оозуна салуу менен тааныйт да. Биз оозуна алып баратканда эле болду тийбе деп коюп эмес, ошо оозуна алып барганга мындай гигиенасын карап, оюнчуктарды тазалап туруп улам, анан оозуна сала турган балким өзүнүн практика тажрыйбасынан өткөргөнгө ыңгайлуу оюнчуктарды алып беришибиз керек. Жок, салба болбойт деп эмес, аны өзүнүн тажрыйбасынан өткөрүүгө уруксат беришибиз керек да. Мисалы, кагазды алабы? Кагазды алганда ал мынтип жөн эле ал кичинекей да. Кармап отурганы менен ал эме карап эле койгон менен ал өзүнүн тажрыйбасынан өткөрө албайт. Ал сөзсүз түрдө оозуна салып көрүш керек болот да. Андан кийин 2-3 жаштагы балдар ошол кыймылдуу оюндарга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Өзгөчө бул өскөн курак болуп атпайбы? Азыр ошо самокат, топ оюндары, топ оюнчуктары же болбосо жанакы акылдуу оюнчуктарды ушул жака киргизгенибиз жакшы болот. Баланын өнүгүүсүнө, бул жакта моторикасына көбүрөөк манжалар кыймылдаш керек болот. Канчалык баланын манжасы көбүрөөк кыймылдаса, анын ошо манжалар мээ менен байланыш болуп атпайбы? Манжасы канчалык көп кыймылдаса, балада өнүгүүсү, менталдык жактан өнүгүүсү жакшы болот да. Демек сиз айтып аткан, мисалы, биз балдар кичирекей кезинде баардык кандай предметтерди көрбөсүн аны кармап, оозуна салып көрүп атканы, бул тескерисинче алардын мээсине туура сигналдардын барганына жардам берет. Бул жумшак, мисалы, кагаз, өңү мындай ичке, жоон, чоң, кичинекей, суу, кургак деген маалыматтардын баары мээсине барат. Кичинекей балага жөн эле бул кагаз деп айтып койгон түшүнүксүз. Ошол жерден ата-энелерге бала мындай өзү дүйнөнү таанып атканына тоскоолдук жаратпай, тескерисинче ага коопсуз чөйрөнү түзүп берип, ал өзү баарын кармап, сезип түшүнүшү керек деген. Эң сонун. Анан эми ушул процесстер, мисалы, оюндар айтып атпайбызбы? Булар окуу менен кантип алат? Мисалы, окууга болгон кызыгуу дейбизби, жалпы эле бир окуу интеллектуалдык абалына кантип таасирин тийгизиши мүмкүн оюндар? Мен өзүм шар окуу методикасы менен дагы сабак өтөм. Мага келген ата-энелердин көйгөйү баланын кабыл алуусу болуп атат да. Азыркы учурда өзгөчө альфа муундар, телефон ошол гаджеттерден көз каранды болуп көбүрөөк отуруп калгандыктан алар 1 класска же 0 класска келген балдардын менталдык жактан өнүгүүсү бир аз кеч болуп атат да. Анткени манжа кыймылдаган эмес. Ата-эне моторикасына көңүл бурган эмес. Жанакы эле түстүү кагаздар менен иштөө же болбосо пластилин менен иштөө, мунун баары манжага кетип атпайбы? Же болбосо акылдуу оюнчуктар менен ойноо. Сөзсүз түрдө муну кээ бир ата-энелер болду, мен оюнчук сатып бердим, бала өзү ойнош керек дейт. Бирок өзгөчө ушул 4-5 жаш, 3 жаштан баштап балага жөн эле оюнчук сатып берүү жетишсиз да. Аны менен кошо ойнош керек ата-эне. Ар бир оюнду көрсөтүп, ошол эмоциядан өтүп, эгерде убагында ушул жаш куракта анын майда моторикасын жана чоң моторикасын өстүрбөй калсак, бала мектепке барганда концентрациясы жок болуп окууга, анан кабыл алуусу жок болуп кыйналып баштайт. Бул жерде дагы ата-энелер мектепке чейин ушундай өзүнүн өнүгүү этаптарына көңүл бурбай, анан ошол жака барганда балдар дагы бир бузууларды байкаганда мындай, демек кеч болуп убакытты тетикке кетирген болот. Анан ушул жерден алар аны оңдош үчүн кайра 2 жаштагы абалга түшүп, ошол жерде кайра ошол эле, мисалы, жыгачты кармап көргөндөн баштап жасаш керектигин алар түшүнүш керек, Ооба.
Алар ошол кезде 6-7 жаштагылар кечигип калат, бирок кечигип калганын өздөрү кеч түшүнөт дагы, ошол эле учурда аракетин токтотпойт бирок. Атайын ошол оюндарга берип, өнүктүрүүчү балким сабактарга берет. Бирок өз убагында ошол жаш курагына карап ойноп, ошол оюнчуктарды алып берип, балким өзүбүз кол менен жасасак дагы болот, жасап кошо ойногон болсок, бала мектепке барганда кыйналбайт. Бирок оюн дагы, мисалы, кээ бир ата-энелер оюнга тойгозбой, мындайча айтканда, бала оюн карак болуп калса дагы, кээ бирде үйдө эле отурчу же азыр сени чыгарганга убакыт жок деп бала оюнга тойбой калса дагы кийин мектепке барганда кыйналып калат. Ордунда отура албай, дагы эле оюн карак болуп ойногусу келе берет да. Убагында оюнга тойгозуп коюш керек. Ушул жерде ата-энелер эгер бала көбүрөөк ойноп атса, өзгөчө мындай мектепке аз калганда коптонуп башташат го. Бул демек мынтип кантип байкаса болот өз алдынча мындай балада баары өз убагында кетип жатканын, мисалы сиз айткан ошо оюнга тоюп атканын, же бул ар бир баланын өзгөчөлүгүнө жараша. Кээ бир балдар табиятынан жоош отуруп алып бир нерсени жасаганды жакшы көрүшөт, кээ бирөө тескерисинче өтө кыймылдуу болгонду жакшы көрөт. Ушул учурда кантип ата-эне көзөмөлдөй алат? Ооба, албетте бул дагы маанилүү болот. Ар бир бала өзүнчө болгондуктан, бул жакта баланын ошол кичинекей кезинен эмнеге көбүрөөк кызыгат ата-эне байкаш керек. Мисалы, кээ бир балдар сиз айткандай отуруп пластилин менен ойнойт, кээ бирлер ошол физикалык мындай кыймылдуу болгон оюндарга көңүл бурат да. Бирок ата-эне ошого карата багыт берип, ошого жараша оюндарды ойнотуп тойгозуп коюш керек болот да. Ушул эле жерден жана мотивация боюнча сурап атпайбызбы? Балага жаш курагына жараша мотивация берүүдө эмнелерди эске алыш керек? Жана бул кандайча ишке ашат? Мотивация бергенде биз көбүрөөк мактоо менен колдонушубуз керек. Бул жакта ошол көбүрөөк эки нерсеге маани беребиз да. Эң эле алгач үй бүлөдөгү тынчтык абал. Эгерде баланын үй бүлөсүндө тынч болсо, мындайча айтканда ата менен апанын мамилеси жакшы болсо, бала мындай жакшы өнүгө алат да, мотивация дагы ала алат. Анан экинчиси болсо, бул мактоо менен колдоо. Биз көбүнчө мындай жакшы сөзүбүздү эле аяп коебуз да. Балам, мен сага ишенем, сенин колуңдан келет. Кичинекей ийгилиги болсо дагы ай деп мындай эмоциябызды көрсөтүп, ошого сүйүнүшүбүз керек да. Балким апасына, апа карачы мен сүрөт тарттым деп алып келсе, апасы, ооба жакшы деп койсо, ал уже болбой калат. Ай балам, азаматсың, бүгүн карачы сен кечекиден да сонун тартып калыптырсың. Баланын өзүнүн ийгилиги менен өзүнө салыштырышыбыз керек, башка бирөөнү эмес. Бул классташың сонун окуп атат же, бул классташың сонун сүрөт тартат турбайбы деп эмес. Сен кечекке караганда бүгүн дагы шар окуп калыптырсың. Өзү менен өзүн салыштырабыз да. Ушу мактоо боюнча айтсаңыз, көп ата-энелердин коптонгонун угуп калам да. Бала дайыма ушундай мактоону күтүп, көнүп калат депчи. Ошол нерсени кантип туура ажыратыш керек? Сиз айткан мисалы майда нерсе ал үчүн чын эле жаңы өздөштүрүп аткан чоң ийгилик. Кийин кайра ошону жасаганда, демек андай анчалык деңгээлде мактабай койсо деле туура. Кантип мындай туура макташ керек? Ооба, туура айтасыз. Бул жакта баланын эго сезимин, өзүмчүлдүгүн өстүрүп алышыбыз мүмкүн эгерде туура эмес мактасак. Бул үчүн биз баланын өзүн эмес, мактаганда баланын кыймыл аракетин макташыбыз керек. Мисалы, ай мен балам ушундай акылдуу бала, ушунун баарын окуп койду эмес, сен сонун окуйт турбайсыңбы? Анын кыймыл аракетине басым жасайбыз да. Же болбосо кыз балага баары бир үй тиричилигин үйрөтөт эмеспизби? Үй тиричилигин үйрөтүп атканда дагы, ай сен полду таптаза жууган турбайсыңбы? Деген сыяктуу, менин кызым ушундай кыйын кыз полду таза жууйт дегенибиз бул уже туура эмес да. Бул кыздын өздүгүн өстүрүп атабыз, өзүмчүлдүгүн өстүрүп атабыз дагы. Эгерде биз ошол кылган жумушуна, жасаган ишине карата мактоону берсек, биз туура мактайбыз. Ал өзүнө мактоону берсек, анда биз туура эмес болуп калат. Сиз айткандай. Демек нормада баардыгы өзүнүн жаш курагына жараша өнүгүп келаткан болсо, андан ары мындай баланын окууга болгон кызыгуусун кантип ойготсо болот? Окууга болгон кызыгуусу азыркы учурда чындыгында мен өзүм дагы гимназияда мугалиммин, англис тилинен. Биз балдарды окууга кызыгуудан мындан 3 жыл мурунку балдар менен азыркы балдардын айырмасы асман менен жер болуп атат да. Анткени алар виртуалдык жашоодо көбүрөөк
кызыктуу нерселерди көрүп атат дагы, сабактар кызыксыздай болуп калып атат алар үчүн. Балдарга азыркы балдарга биз көбүрөөк визуально көрсөтүшүбүз керек. Сүрөттөр аркылуу, оюндар аркылуу. Кээ бир ата эне айтышы мүмкүн, эми сабак учурунда баланы жөн эле ойнотуп койгон бул туура эмес да, бала ойнойбу же сабак окуйбу деген сыяктуу келиши мүмкүн да. Жок, бала эгерде ошол сабакка кызыкса гана ошону өзүнө сиңирип окуй алат да. Кызыгуу үчүн биз сөзсүз оюндарды кошушубуз керек болот. Эгерде бала кандайдыр бир сабакка кызыкпаса, ал өзүнө мындай терең билим ала албай калат. Үстүртөн эле балким баа үчүн окуп калат. Эгерде биз оюндар менен ошо визуально, азыр баарыбызда эле мындай телевизор, доскалар бар эмеспи, ошолор менен көрсөтүп, атайын онлайн оюндарды ойнотуппу деги эле ошол сабакка кызыктырышыбыз керек болот. Бул мугалим тараптан болсо, ал эми ата эне тараптан ошол сабактын окуган пайдасын айтыш керек да. Жөн эле балам сен окушуң керек деп эле күчкө салып эмес, окуганда эмне болот? Окуганда кандай ийгиликтерди жаратышы мүмкүн? Балким мындай бир жерлерге алып барып көрсөтөт, мына окуганда ушундай болот деген сыяктуу ата эне дагы көбүрөөк аракет кылыш керек да. Азыркы учурда мындай мугалимдерге эле түртүп коюп эмес, ар бир ата эне өзүнүн баласына өзү жоопкерчилик алыш керек. Ошо жана мотивация боюнча сүйлөшүп атканда дайыма сырттан келген мотивация жөнүндө айтпадыкпы? Эми ошо бала өзү ичинен бул мотивацияны мындай жандандыруу үчүн кандай ыкмаларды колдонсо болот? Ички мотивациясын жандандыруу үчүн бир аз чоңоюп калган балдар уже өзүнүн максатын билиш керек болот да. Мисалы ким болот? Менин кызым 12-де азыр өзү ким болот экенин тандап койгон, ошол багытта кетип атат да. Биз ошол жолдошум экөөбүз ошого болушунча мындай өзүбүз дагы аракет кылып, курстарга берип, тил үйрөнүшүм керек деп, ал биз оку дебесек дагы, ал өзүнүн максаты бар болгон үчүн, ошону билген үчүн ал кетип атат. Балага максат койгонду туура үйрөтүшүбүз керек болот. Максат коюу дегенде эле кичинекей бала да билбейт дешибиз мүмкүн, бирок бала менен сүйлөшүп, баарлашып, балам эмнеге кызыгасың деп биз мындай туура багыт беришибиз керек болот да. Демек, мындай жана окууга кызыкпай калып атканын себеби же мындай жалкоолонуп атканы, ушу жалкоолонуп атканы кантип айырмаласа болот? Кызыкпай атканы менен жалкоолонуп атканы. Жана кантип бул учурда аларга мындай туура жардам бериш керек? Азыркы учурда негизи эле балдарды мен өзүм дагы байкап атам. Бул эмелер дагы ошол кесиптин ээлери дагы айтып атат. Именно мээ жагынан жабыркаган балдар көбүрөөк болуп атат да. Мындайча айтканда кеш жетилип аткан. Биз ошону айырмалай билишибиз керек. Балким бул чындыгында ден соолук жагынан жетпей атып, кабыл алуусу боюнчабы бала аракет кылат, жетпейт да. Ошону билишибиз керек. Жок, сен жалкоолонуп атасың, ошон үчүн ушундай окуп атасың деп эмес, балким биринчи ошол атайын адистер менен кеңешип, аны текшертип, анысын да карап коюшубуз керек. Экинчи жагы, бала жалкоолонгонун ал боштуктан. Бош коюп атат ата энелер, эркин коюп атат. Тарбиялоодо биз мындай балансты кармаш керек да, прям аябай катуу эмес, аябай эркин эмес. Эркин болгон бала жалкоо болуп калат. Демек, эркин деген бул аны эч нерсе менен алектендирбей, бош жана телефон көрүп же телевизор көрүп калып калган учурун кааласа телефон көрөт, кааласа телевизордо отурат. Бул жерде көбүрөөк баланын графиги жоктугу. Сөзсүз түрдө эми көпчүлүк апалар иштейбиз да барыбир. Мен өзүм деле иштеймин. Иштеген учурда деле балага мындай эмне кылыш керек? Жумуштарды жок дегенде үйдүн жумушу болобу, жана сабак канчада кайсыл курска барат, кайсыл иримге барат. Өзгөчө ошол 7 жаштан баштап баланын убактысын бош калтырбаш керек. Бала бош болсо эле баары бир жалкоолукка барат да. Демек, графикти чогуу түзүш керек, максатты аныкташ керек. Анан ушул жерде мындай баланы күчкө салып үйрөтүү, талап кылуу деген нерселер жөнүндө сурагым келип атат. Мындай бул нерселер анын мотивациясын жок кылабы? Анан кандай кылыш керек ошол жерде? Ооба. Күчкө салуу менен биз ошол мындай кыймыл аракетти бир аз эле жылдырып коебуз да. Биз күчкө салуу менен өзүбүз күткөн жыйынтыкка жете албайбыз. Биз аны бул учурда эмне кылабыз?
баланы күчкө салып эмес, анын өзүнүн мындай өздүгүн табууга жардам беришибиз керек да. Мисалы сен ушул алипени окушуң керек деп астыбызга отургузуп, кечке башка көзгө чаап же болбосо кыйкырып отурганда, бала жанакы алипе дегенде эле уже мынтип зарканып баштайт, ал коркуп баштайт. Биз жөн эле бир аз жылдырып, балким уруп же кыйкырып окутуп коюшубуз мүмкүн, бирок анын келечеги жок болот да, бул андан ары алып кетпейт. А биз качан жанына отуруп, бул дагы бир өзүнчө түйшүк мээнет талап кылынат, жанына отуруп, сенин колуңдан келет деп, балким эмнени жакшы көрөсүң, ошону алып берейин деген сыяктуу колдоо көрсөтүшүбүз керек болот. Ал өзү ансыз деле кыйналып аткан баланы биз огош бетер мынтип уруп чапкылап кыйкырганда баланы жогото алабыз. Окууга болгон кызыгуусун жогото алабыз. Демек, мындай аны күчкө салуу чындап эле мындай андан кийинки бул иш аракеттерди кылганда негизи эле бул маселени чечпейт экен да. Ооба. Анан ушул жерде жана баланы визуалдык жактан кичине кызыктыруу боюнча айтып атпайсызбы? Ушулга кененирээк токтолсоңуз, окуу менен оюнду кантип бирге мындай алып кетүүнүн бир натыйжалуу ыкмалары барбы? Кандай сунуштарыңыз бар? Ооба, албетте өзгөчө мектепке даярдоо курстарында, же болбосо кээ бир ата-энелер өзүм деле даярдайм дегенде биз жөнөкөй эле карточкаларды сатып алабыз. Ошол карточкалар менен отура алып эле бетме бет балага бул А тамгасы арбуз же Д дарбуз дегенсип эмес, отура алып эмес, биз бала кыймыл аракет кылыш керек. Мисалы ошол карточкаларды бөлмөнүн ичине тизип коюп, ушул тамганы таап ойнойбуз дейбизби, же болбосо жаныбарларды бекитмей ойнойбуз дейбизби, карточкаларды жаап коюп, кошо ушул жаныбарды көрсөтөбүз дейбизби, же болбосо ошол карточкаларды тизип эле бир эле карточканын түрү менен көп кыймылдуу оюн аркылуу бала жакшы кабыл алат да. Визуально да кетип атат, кыймылдуу да кетип атат. Карточкаларды жерге жайып коюп, кайсыл бир сөздөрдү үйрөтүшүбүз мүмкүн, сөз байлыгын көбөйтүшүбүз мүмкүн. Же болбосо 2-3 жаштагы балдар менен же өзүбүздөн эле үй бүлөдөгү бир туугандар тизип отуруп коюп, топту ыргытмай ойносок болот. Жанагы бул жакта кыймыл да кетип атат, сөз байлыгын да көбөйтүп атат. Өзгөчө азыр кыргызча сөздөрдү билүүдө бала жабыркап калып атат. Ашкабак деген сөздү, жөнөкөй эле жираф дегендин акыра деген сөзүн, ошондой сөздөрдү, сөз байлыгын ойноо аркылуу да көбөйтсөк болот да. Демек, кайсыл эмнени үйрөткүсү келип атканына жараша ошону мындай интерактивдүү түрдө, кыймылда башка үй бүлө мүчөлөрүн кошуп болобу, мындай отургузуп алып эмес, кыймылда үйрөтүш керек. Бала отургандан тажап кетет. Ушундай ойнотуп аткан учурда ата-энелерде бир кандай каталарды кетирет? Мисалы, баланы кызыктырам деп атып, дайыма аны утушка жеткизгенге аракет кылган кыймылдарды көбүрөөк байкайм да. Анан бул болсо мындай кечке эле баланы уттуруу сезиминде боло берип, анан чын эле реалдуулукка ойногону келгенде ал утулуп калса, муну кабыл ала албай калбайбы? Ушуну мен өзүм дагы байкап атам. Апалар ойноп атканда, биз атайын проекттарды даярдап атабыз да. Апалар ойноп атканда баланы жеңсин деп аракет кылат экен да, болгон күчүн. Жеңилип калса азыр ыйлайт депчи. Биз ошол жеңилгенге дагы даяр болгонго даярдашыбыз керек. Бир учурда жеңебиз, бир учурда жеңилебиз деп. Бул дегеним менен дайыма эле баланы жеңгенге мынтип түртүп эмес, кээ бир учурда жеңилгенге дагы үйрөтүшүбүз керек болот. Реалдуу ойнош керек. Реалдуу ойнош керек. Жасап коюп эмес да. Демек, бул мындай жаш куракка жараша мотивацияны жана эмоцияны дагы туура башкарууну үйрөтүп кетет да биротоло. Ооба. Кандай гана кээ бир балдар, өзгөчө 3-4 жаштагы балдар жеңилип атса дароо ыйлайт. Ошондо бала апа аны менен кошо мындай чын жүрөктөн ал жеңилгенин мындай аны менен кошо кайгырыш керек болот да. Балага бул дагы колдоо болот. Ой, болду балам, бул жөн эле оюн да деп коюп эмес, бала үчүн бул жөн эле оюн эмес, мындай жашоого болгон эмеси. Кадамдардын бири десем болот. Жашоону үйрөнөт оюн аркылуу.
ошол жерден мисалы апасы туура түшүндүрүү менен бул маселени чечсе жакшыраак болот. Ал элге чыкканда ал жактан мындай биз айтабыз го травма алып калбагандай болот да, туурабы? Ооба. Ушул жерде мындай өзгөчө жаңы мектепке барып аткандарга байланыштуу мындай мугалим менен ата эне кандайча мындай биргеликте мындай иш алып барып натыйжага жетсе болот? Негизи Гапыр агайыбыз айтат го, Мадаминов. Ата эне баланын бир канаты болсо, мугалим бир канаты болуш керек да. Жанагы кош же бүркүт канатсыз уча албагандай эле, эгерде бир канаты жок болуп калса, мындайча айтканда, ата эне мугалимге жардам берип, чогуу иш, бир командада иш жүргүзбөсө, натыйжалуу болбой калат. Бул жакта сөзсүз түрдө ата эне мектепке көбүрөөк өзгөчө жаш кичинекей куракта, башталгыч мектеп куракта мугалим менен тыгыз байланышта болуш керек. Балам кандай окуп атат, кайсыл сабактарынан жетпей атат, балким кандайдыр бир иримдерге беришим керекпи, же болбосо классташтары менен кандай тил табышып атат деген сыяктуу баарлашы менен сөзсүз түрдө мугалим менен тыгыз байланышта болуш керек. Анткени биз үйдөн ата энелер үйдө отуруп балам мектепке кетти, окуп атат дегенибиз менен мектептин жашоосу баары бир башкача болот дагы. Ал жакта чөйрөгө аралашып атпайбы бала? Биз ошол мектептин жашоосун дагы билип турушубуз керек, ата энелер. Демек бүгүнкү биздин темада окуу жана ойноо, балдарга мотивация берүү жолдорунда жалпы эле ата энелер мындай практикада кандай каталарды кетирет? Жогоруда да айтып өттүк, жана убагында баардыгын этаптар менен өтпөй калганы, дагы ушул сыяктуу кандай каталарды кетирет экенин айтып бир койсоңуз. Көпчүлүк учурда ата энелер ката кетиргени бул мектепти жактырбай сүйлөгөнү. Үй бүлөдөн ой бул мектеп ушундай же бул мугалим мындай деп аны кандайдыр бир сын менен сүйлөп кое турган болсо, бала дагы мектепке баруу же болбосо ошол мугалимден билим алуу кызыгуусу жоголуп кетет. Мындайча айтканда, эгерде ата эне мугалимди сыйлап, мектепти сыйлап жакшы сөзүн айтпай турса, бала дагы окуганга анча мотивациясы жок болуп калат. Көпчүлүк азыркы учурдагы ата энелердин катасы ушул болуп атат. Анан дагы ата энелер көбүрөөк балдарга болушуп коюп атат. Мугалимди эмес, өзүнүн баласынын сөзүн туура кылып. Мен өзүм дагы 7-класстын класс жетекчисимин. Чындыгында ата энелер менен иштегенде мындай биз балким туура айтып алышым мүмкүн каттуу. Балдардан мурда ата энелер тарбиялаш керек болуп атат. Мындайча айтканда, ата эне билимди көбүрөөк алыш керек. Баладан дагы ата эне көбүрөөк алып, анан эгерде ата эненин өзүндө жок болсо, туура багыт көрсөтө албай кыйналат. Көбүрөөк азыркы ата энелер коргоочу апа болуп атат. Баласынын сөзүн кылып, балким бул жакта өзү мугалим да деп айтышы мүмкүн көрүүчүлөр. Бирок чындыкты айтыш керек. Коргоочу апа болгонубуз менен биз баланы кылып коебуз, бош кылып коебуз. Биз мисалы макул мугалимдер баланы выпускать этип уже бүтүрүүчү кылып чыгарабыз. Биздин милдет ошол билим гана берүү да. Билимибизди берип бүтүрүүчү кылып чыгарабыз, бирок андан ары ата эне өзү кыйналат да. Сиз мектеп курагындагыларды айтып жатсаңыз, ага чейинки курактарда да кошумчалап кетким келип атат. Аларды коргоп болушканы бул алардын жана өзүнө өз алдынчалыкты бербей жаткандан көрүнөт да. Мисалы ошол эле тамак жегенде өз алдынча кылдырбайт, кийинткенди дайыма кийинтип, бала 5 жашка чыкса деле өзү кийинтип, өзү баланы өзүнчө өз алдынчалыкка, өзү бир тажрыйба кылып көргөнгө мүмкүнчүлүк беришпейт да. Анан бул барып кошулуп аягында жанакы кесепеттерге, мисалы мектепке барганда эми өз алдынча болуш керек да, өзүнүн сумкасын өзү жыйнаш керек, өзү келиш керек, өзү салыштырыш керек. Ушунун баары барып отуруп, ошо дайыма ата энеси жанында өтө камкордук менен ага жакшылык эмес, тескерисинче зыянга алып келип атканын түшүнүш керек. Жоопкерчиликсиз баланы тарбиялап алуу коркунучу бар экенин түшүнүш керек. Анткени жоопкерчиликтин баарын ата эне өзүнө алып атат. Баланы балким мен коргоп атам, балким мен жардам берип атам дегени менен бала 1 жашта өзү колу менен кармап тамак ичиш керек да. Жок, бул төгүп чачат да деп, анын жоопкерчилигин өзүнө алып, өзү жедирип коюп атат.
майда кадамдардан башталат дагы чоңойгондо жанагы жоопкерчиликсиз бала кайдан чыкты деген суроону берип коюшат. ооба. Азыр кашык кармап атса 5-6 жашка чыкканда ошол кол менен ручка кармаганга даярдык болуп атканын түшүнүп, анан азыр жардам бере берем, кийин чоңойгондо өзү кылат деген ката пикир экенин чындап эле ата-энелер көңүл буруш керек. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп ата-энелерге, бала тарбиясына катышып аткан дегиле адамдардын баарына пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз балдарга окуу жана ойноо аркылуу кантип өнүктүрүш керек, туура мотивация берүү жолдору тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда педагог, балдар психологу Айгүл Абдуллажанова болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.